Бүгін журналист ақын Шайлыбек Түшеев мырзанын үйүндөбүз. Же окууга өтпөсөңөр, же партияга өтпөсөңөр. Эмне деген киши болчу экенсиз ошондо. Муну айтып атпайм да. 70-ке чыктыңыз да, мынтип кылчактап артыңызды карадыңыз да. 70 жыл кандай жашадым, маңыздуу жашадымбы, же жашоомду 70 жылдыгым жөн эле өткөрүп койдумбу деп кандай баа берип атасыз? Кызга колуңду тийгизе албайсың. Анан мындай гөлөкөңдү гөлөкөсүнө тийгизсең, жыргайсың түгүлөчү. Романтика. Роза Исакандан сөйдүңүзбү? Сөйтүп. Ушуну айтыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн журналист акын Шайлыбек Түшеев мырзанын үйүндөбүз. Жана бүгүнкү бөлүк, экинчи бөлүк, өткөндө Ата бейиттеги биринчи бөлүктү көрдүңүздөр. Азыр болсо буюрсам Шайлыбек абамдын жашоо турмушуна, өткөн чагына, изине, көңүлүнө, көкүрөгүнө бир ат чаптырып, байкап баам салып көрөлү деген ишенимдемин. Саламатсыз багам? Саламат. Негизи эле ошол агындыларды окуп атканда бир күлүп, бир ыйлап, ушундай бир эмоциясы жок окуу мүмкүн эмес болду. Анан кандайдыр деңгээлде жашоо турмушубузда окшоштуктарды баамдадык. Анан ошол тууралуу сүйлөшкүм келип атат, сиздин жаштыгыңызга сапар алгым келип атат, балалыгыңызга сапар алгым келип атат. Негизи эле чоң эненин, мен айтам да дайым, чоң эненин колунда чоңойгон балдар бөтөнчө болот. Ал чын. Ошол чоң эне азыр институт деп калбадыкпы? Чоң энелердин институтун ушу кезде айыйбай керек эле да. Себеби жанагы бала бакча деп атпайбызбы? Байкуш келиндер, балдар шашып ушуп эптеп бир иши болсо, эптеп акча табайын, эптеп үй бүлөмдү багайын деп иштеп кеткенде, кичинекей балдар бакчага кетип атпайбы? Мына мен эле өзүмдүн неберем, үйдөн кыргызча эле сүйлөшөбүз, татынакай эле. Өзү деле кыргызча сүйлөп жүрүп эле. Анан бала бакчага баргандан кийин, 2 айдан кийин там-таңда, анан кийин орусча аралаштырып сүйлөй баштады. Анан кийин бияка келет, анан телефон берип коет апасы, телефондон анан жанагы мультфильмдердин баары орусчада. Ошолорду көрүп отуп, анан кийин тилин өзүм түшүнбөй калдым, үй бүлөдө түшүнбөй калдык. Андан кийин быйыл мектепке бара баштады, кыргыз мектепке. Анан оңолду кайра, тил оңоло баштады. Себеби кыргыз мектептен. Анан ойлойм да ошондо бүгүн чоң энелердин тарбиясы жетпей атат, балдардын баарын эле кыргыздарга. Роза Исаковна Отунбаева бир жакшы долбоор менен айылдарга бала бакчалар деп бир нерсени жасап көрбөдүбү, Бирок баары бир колдон келсе, чоң энелерге акча төлөп берсе мамлекет, ошол үй бүлөсүн, өзүнүн баласын жакшынакай неберелерин тарбиялагандыгы үчүн компенсация кылып берсе, таңгырай мамлекеттин жарды да чөнтөгү жука. Кандай сонун болот эле? Иманга тарбиялайт эле, башкага тарбиялайт эле. Сен экөөбүз мына айтып атасың, тайнеңдин, чоң энеңдин колундасың. Мен да чоң энем киши кылды да. Аталар асыкка зоо дечи, бирок тарбия деген эне берет дейт. Бала деген дайым үйдө болот. Атасын эч жолу кошо эле жүрбөйт да, анда-санда эле бир ат кучкачып кеткени болбосо, Анан бул чоң энелер деген кыргыздарды мына ошо умай энелер сактап, ошолор буютуп келгенде бизди. Тилди үйрөтөт. Дилди үйрөтөт. Айылдын баарын географиясын үйрөткөн ошолор эне. Кимге кандай мамиле жасашты да ошолор үйрөтөт. Бүт жазылбаган агесте мыйзамы деле жок, конституциясы деле жок эле. Ошол чоң энелердин мыйзамы менен жашап, ошолор менен киши болдук да. Ошол касиет калдыбы улууларда азыр? Мен таппай элем мындай касиет. Ал улуулар жок, ал улуулар көчтөн учуп, жанагы өтүп кетти да, өтүп кетти. Анан кийин алардын ордуна биз кире айтпайбызбы? Бөтөлкөнүн сазайын бергендер келдик. Ошолордон кайда акыл чыгат? Иманча-мынча бардыр, бар. Бирок өтө суюлуп калды да.
алардан нарық насил укмуш болчу да. Бизде бир жакшы касиет бар эле, ошол дөбөдө мисалы бир топ киши отурса, жана ошол боз үйдүн ичинде бир топ киши отурса, ошондо сөздү билген кишилерди гана укчу да. Ошолорго сөз берчү. Анан азыр улагыда отурганда эле кыйкырып чыгат, токтот деп кыйкырып чыгып атпайбызбы? Баарыбыз акылдуу болуп кеттик. Ошол жердеги чегералар бузулду, билбейм эмне болуп бузулду. Көп нерсени буздук да. Өзүбүз буздук. Өзүбүз жоготтук, өзүбүз жоготтук. Илгери мен Дооронбек Садырбаевдин Данышман деген беш тому чыккан. Ошол китептин бир тому барактап отуруп, Докем убагында көп кишилерден жакшы маек алган. Ушу сен сыяктуу эле. Саддам Хусейнден эмеден алган. Чеченстандын мурдагы президенти Дудаев тандалган. Бул киши Кунаев тандалган. Кунаев деген СССРдин убагындагы агесте член политбюро деп койчу. Брежневдин эң жакын досу, анан өтө Советтер Союзундагы кадырлыктуу жетекчилердин бири болчу. Казакстан Компартиясынын биринчи секретары, азыр катчы деп атпайбызбы? Өтө кадырлыктуу киши болчу. Ал Усвалиевтерден да, Рашидовтерден да чоң киши болчу. Кадырлык. Анан ошол кишиден интервью алайын деп бардым дейт. Бияктан орусча сүйлөшкөм дейт, секретарь менен. Үйүндө бир аял бар экен дейт, орусча жооп бер дейт. Анан баргандан кийин, "Ай карагым, сен кыргызсыңбы?" деди дейт. "Ооба" десем, "Сен эмне үчүн анан кыргызча сүйлөбөй, орусча сүйлөйсүң?" дейт. Анан уялып калдым дейт. Анан ошол киши кетээрде айтат, "Кыргыздын душманы ким экенин билесиңби?" деп Докем айтып турду. Ушундан сак боло көргүңдөр кыргыздарым. Кыргыздын эң чоң душманы кыргыз деп айткан экен. Кунаев. Анан мен биздин душманыбыз эле өзүбүзбүз. Өзүбүз эле жеп келатабыз. Болбосо 30 миллионго жон ашып кетти өзбектер. Эмне үчүн ошончолук өсүп элибиздин саны көбөйбөйт? Эл деген түрөп көбөйбөйт экен да. Биз көп балалуу болсок эле көп кыргыз боло бербейбиз. Биз элдин башын элге кошуп отуруп көбөйбүз. Көлдөгү 3 айыл калмаксың деп кыйкырып атса гана кайдан өсөбүз? Алар калмак бир кенедей калмактыгы жок да. Кыргыз болуп кеткен. Кыргыз менен мондай жугулушуп кеткен. Өзбектер канча миллион кыргызды? Өзбек калды. Кыргыз деп чанган жок. Орустарчы. Мына Путин көп балалууларга жана улам пасой пенсиясын төлөп. Ал аракети эле ушул да. Орустун санын көбөйтүш керек. Биздин канча мигранттарыбыз барып орустун граждандыгын алып атат. Ал 2-3 жылдан кийин Андрей, Максим болуп чыга келишет деп балдары. Кийин анан айтат. Ай билбейм, сенин атаң Орто Азиядан келген болчу десе, билбейм биздин аталар. Илгери бир келген экен, биз оруспуз дейт да кийин. Ошентет. Ошолорду ойлойм да. Болбосо Манаста деген, Манастын тегерегинде эмне деген эл болгон. Ооба. Ошонун баары Манас кеткенден кийин тарап жок болгон экен. Ал тургай кыргыз деген атын айткысы келбей жок болсо керек деп ойлойм да. Себеби кыргыз ошончолук көкөйүнө тийип жок керел да. Талай кыргыз согуш болгон деп ойлойм да. Ушунчалык ис калтырса керек жүрөгүнө. Кыргыз деген атты уккусу көргүсү келбей анан кыргыз дегенди жер үстүнөн жок кылгысы келип. Анан жанагы бизден качкан элдер мен кыргыз эмесмин, мен башкамын деп жашынып ошентип башка элге айланып кеткен го деп ойлой берем өзүмчө. Мен тарыхчы эмесмин да. Бирок бир кызык нерсени айтып берейинби? Бутанаев Виктор Яковлевич деген Новосибирск тарыхчы бар, бизде эле келип бай Атамбаевдин учурунда Манас орденин алып кетти окшойт. Жанаң байыркы кыргыздын тарыхын жазып изилдеп келаткан. Биз үчүн аябай чоң эмгек кылган.
профессор. Ошол Бутанаев айткан бир жолу. Тем учкунда отурсак. Силерде балдарды эмне деп коркутат деп. Мен ойдон тамашалап айттым бир жерде. Бизде орус келатат деп коркутчу. Мен бала кезде. Орус келатат десе коркутчубуз. Билбейм, энелерибиз ушантип коркутчу. Деп ойлоп, бул үркүндөн калган эме го деп ойлоп калдым да. Үркүндө орус патшалык Россия кырганда. Анан орус келатат деп коркутат да балдар. Ушунчу. Ошончу эле. Эсимде. Анан тиги Бутанаев айтып атпайбы? А биздин Хакасияда кыргыз келатат деп коркутат дейт. İçimden sıymıktanıp anam. Menden de kişi korkup durmayayım dedim içimden. Men kırgızmın da. O şey toyay suyunu bana nimnege desem. Ay, al kırgızdan iyi olacak şurada. Özü kırgızmın deydi al. Hakas degen kırgızlar ele negizi. Anan aytып atpayбы? Kırgızlar degen ötө элдин төрөсү болгон. Жоокер эл болгон. Анан кыргыздар үстөмдүк кылып турган ошол Сибирдеги элдердин майделдерге. Анан булар дан алып турган дейт. Ар бир элден. Анан аң терилер, баалуу буюмдарын кыргыздар жуманын кайсы бир күнү келип алып кетер күнү эшигин алдына кое коюшуп, анан өздөрү житип токойго кирип кетишкен. Көрүнүп калса кыргыздар баштарын кылышып шыпырып кетип турган. Ошондон коркуп балдарын азыркыга чейин кыргыз келатат деп айтышат деп. Меткенде аябай таң калып күлгөнбүз. Кыргыз окшойт да кыргыз. Сыймыктан менден деле коркуп турбайдычы. Ошо. Ай, биз кыргыз деген оңудан алынбай эле, балким кыргыч деген оңудан алынган. Эми кырып түгөн күз деп, анын кандай жоруксаң ошондой жорула берет ал. Эми тиягын эмессең, анан иттен туулган балакеси деп жаман көргөндөр ошентип айтат. Ар кандай айта берет. Эми жоокер эл болгондон кийин, ошондой эл болгондо, анан тиги биздин жанагы төңкөрүш жасай атпайбызбы? Билүүчү эле келип. Анан башка элдерде суктанып атпайбы тамашалап? Беларустар тиги бар. Анан кийин ойлойсуң. Чын эле ойлоп отурсаң, бул деле бекер эмес окшойт, бул канда бар окшойт депчи. Түркияда түрктөр илгери, байыркы түрктөр душманы жеңе албай койгондо, кыргыздардан жоокер сурап, анан барып жеңип берип, ошол жерде курман болгондорго эстелик турат деп айтып келишпеди беле? Ошолай көрсөткөн, билесиң. Бул бир деп кой. Анан Чыңгызкандын окуп эле жүрбөйсүзбү? Тарыхтан. Чыңгызкан кайсы бир жерди басарда бүт алдыңкы катарда жалаң кыргыз жоокерлер болгондо. Кыргыздар деген ок тиги бул дегенди карабайт турбайбы, таш болсо болду. Карабайсың. Онун түбү аралашып кирип кетет экен. Анан кийин кыргыз менен басып тургандан кийин экинчи эмесин ишке ашырган деп Чыңгызканды. Бул экинчи фактыбызбы, үчүнчүсүн баягы 28 баатырчы. Россиянын айласы кетип, СССРдин. Гитлер каптап кирип келгенде Москвага, эми Москваны алабыз деп танктарын коюп бергенде анан ушу Памфилов дивизиясы деген болгон. Памфилов деген генерал биздин кыргызстандык болгон. Анан кыргызстандыктардан, анан казактардан 28 эме жоокер дивизия. Ошолор анан танктын алдына жатып өлүп, немистерди Москвага киргизбей сактап калган. Бу дагы кыргыздар. Анан казак туугандар суктанып атпайбы? Шал менен чогуу кетебиз го. Бу кыргыздар замат деле манастын тукуму жоокер эл ушундай деле суктанып шилекей коюп атпайбы? Анан биздин канда бар окшойт депчи. Каныбызда бар окшойт. Өлүмдөн кайра тартпаган бир балекет нерсе бар окшойт. Бул бар, сөзсүз бар. Бирок эрдигиң бар эсиң жок манас деп. Манасты далай жолу тилдегенде, Бакай аваз. Далай жолу тескери кетип баратканда, тыйып турганда. Эрдигиң бар эсиң жок. Анан Бакай бүгүн бирдеме десең эле, бүгүнкүнүн Бакайы жок. Бүгүнкүнүн кошою жок деп чыгышат. Бакай болчу чыгармачыл адамдарды тепсеп салышпадыбы, Чыгармачыл адамдарды жөн эле бир оюн зоокто көңүл аччу адам катары көрүп койушпадыбы. Алар менен кеңешпей калышпадыбы.
Алар деген депутат болып келіп тұрды илгери, білесің бе? Акаевдин учурунда жазуучулар, артисттер, чыгармачыл адамдардын мыкты алдыңкы деген өкүлдөрдүн баары депутат болуп, азыр советник деп атпайбы, жанагы кеңешчи болуп, же ушундай иштеп турганда. Ушундай иштерде кеңешин айтып, акылын айтып. Азыр чыгармачыл адамдардын акылы менен эсептешпейт да. Чыгармасын жазып жүрбөй, артистин кыла бербей дейт да. Ошентип калбады. Сага эмне жок дейт да, отура берчи сен деп. Ырыңдырдап жүрө берчи. Ошентип коет. Сенден эмне акыл чыкмак эле. Сен акчабыз жок деп эсбайбыз. Акылыбыз болгон менен, Ошондон улам деп ойлойсузбу? Жок, биз эми ойлосоң кийин Кайран кыргыз элин ач көздүк баспадыбы? Ач көздүк, дүнүйө кордук. Анан эмне дагы? Көрө албастык. Агай баскан жок, биз илгери эле бар болчу, Манас мезгилинде эле бар болчу. Жок, көрө албастык, бар эле. Бирок биз муну аябай өнүктүрдүк да. Абыке көбөштүрдү бар да. Туурабы? Андан кийин деле. деле Беларустарды карачы, мисалы, мен ушунчалык суктандым. Бирөөлөр айтышы мүмкүн, Лукашенкону барып эле тытып жиберип эле алып ыргытып отурбайбы? Тихановская депчи. Бирок ал тургай газонду баскысы келбей атпайбы? Тепкилеп аткан омонго гүл алып барып берип атпайбы? Ушунчалык булардын жүрөгү, руханий эмеси аябай мыкты экен да. Өнүккөн, аябай. Мен ушуга таң калдым. Таң көрай. Шаардын тазалыгын, анан элинин маданиятын, жашы болобу, карысы болобу, мындай эл менен сонун нерселерди жазса болот. Суктан менин элим ушундай болсочу, ушундан үйрөнсөчү депчи. Ал жанагы бир эле күндө, же бир эле саатта ак үйдү ала коюш, ал башка маселе. Бийлик өзү ошого жеткирип атат. Революцияны бийлик жасап атат керек болсо. Туура. Ошонун жетегинде да. Эми аяк өтпөй эле коелу. Ооба. Биз сизге өтөлчү, сиздин өмүрүңүз, сиз эмне ар жакка кетип калып атасыз? Сен өзүң сүйлөп кетип атпайсың. Жок, сүйлөп элем. Сиздин балалыгыңыздагы жан дүйнөңүздүн революциясы кызык да мага. Балалыгым эми менин балалыгымды сен окуган турбайсыңбы, агындылардан, Ар кимдин балалыгы ошол кандай кыйынчылык менен өтсө дагы, мен күнкү кыйынчылыгыңдан бир күнкү бир жакшы кубанткан жакшы нерсе ошонун баарын жаап кетет экен да. Мен кыйынчылыкта өстүм, жетим өстүм болуптур. Бирок ошол кез кандай эле деп ойлосом, аябай эле азыр баарын жүрөгүмдөн ушунчалык сонун көрүнөт да. Ушунчалык сонун көрүнөт. Жыңайлык мектепке барганым, анан силерге ойлойт, байкуш, бут кийими жок да ошон үчүн. Балдардын көп эле жыңайлык барчы. Ойноп жүрүп, мектеп сабактан кечиккен турбайсың, салып жөнөп кетчүбүз да. Үйгө чуркап барып, нандан бурдап сугунуп, китеп катталып алып жөнөп кетчүбүз. Анан мугалим деген таңдын зурайын акмактар. Кана бут кийимиң деп. Агай унутуп калыптыр. Анан кирип шымшыйып отуруп, ошентип окуган күндөрдө болду да. Буттар болсо кесилген, чылыкчыктап кан чыгып турат. Анан жанагы МТС деп койтчу, машина, трактор сактаган чоң короо бар болчу да, колхоздун айынан. Ошо жакта ар кай жерде эле солидолдор жатчу. Тракторду майлаган. Ошонусунан баары ушуп алып кетчү. Ошо ылайыктырчу. Ошо ылайык. Мектепте эми ал кезде мугалимдерди аябай сыйлачубуз. Мугалимдер ыйык көрүнчү да. Тетиги көчөдөн тетигиндей кетип баратса, биз ойноп жүрсөк,
кокуй агай кетип баратат, эжеге кетип баратат. Көрүп калбасын деп ушинтип турчубуз. Коркутуп эле эмеспиз. Сыйлоодо. Сыйлачубуз. Мына мугалимдер дагы бизге аябай билими менен, өздөрүнүн жүрүм туруму менен үлгү болчу. Мен ал тургай бир мугалим эжемди сүйүп калганмын кичинекей кезинде. Анан ошо анан. Ал кандай эже эле? Ал сонун эже болчу. Айтып бериңизчи, кантип сүйүп калдыңыз? Канчанчы класста элеңиз? Ай, тиги 7-класс болсом керек, бирок эмне ал ошо менен кетти да. Анан жок, анан биринчи көргөнүңөрдүн да деталына чыгармачылык чөйрөмөн. Эми ал ушунчалык идеал көрүнөт да көзүңө. Эч бир кынтыгы жок. Кайсы сабактан берчиле? Физикада. Анан? Ошо, бирок физика сабагынан 0 бойдон алгам. Ошо жаман окуганым. Ал мени тилдеп сабак билбейсиң деген нерсеси мага оор тийсе керек. Мен өзүм жакшы көрөм. Окуп өтө жакшы көрөт, сабак билбей калсам. Эсиң болуп ошо карай берсең. Анда айтканы мээңе сиңбейле. Ушинтип калаттар кандай. Сиздин улуу болчу да? Конечно, улуу. Эже да эже. Эми ал өтүп кетти, ушундай болот. Сонунда кай ал деген, сонунда. Сонунчу. Анан биздин убакта эмне? Мен деле китепке жазбадым жанагы. Жакшы көргөн кызыңы, жакшы көргөн кызыңа жакшы көргөн кызыңдан сурайсың да, кел китеп кабыңды мен көтөрүп барайынчы, портфелиңди деп. Ошол эле берип койсо, ошол ишенчилик. Сени бул урматтаганы, сага болгон мамилесинин жакшы экендиги, сага жооп бергендиги. Мына ошол деп түшүнөсүң да көкүрөгүңдө. Тимеле дараңдап үйүнө чейин портфелиң көтөрүп барасың. Ошол балдарга, эки жактагы балдар кетип барса, мени көрүп калгайлы деп карап ошолорду. Көрдүңбү мен кимдин портфелин көтөрүп барат? Мындай сезимдер бар болчу, таптаза. Анан дагы бир жастым эле. Ошол жакшы көргөн кызыңдын аркасынан түшүп алып кетип баратасың. Кар бир эле адамдын изи бар. Эки жагың аппак кар. Анан күн тийип турганда көлөкөң бияка, ээрчип кетип баратат. Мен кызга колуңду тийгизе албайсың. Анан мындай көлөкөңдү көлөкөсүнө тийгизсең, жыргайсың түбүлечи. Романтика. Менин көлөкөм көлөкөсүнө тийип баратат деп. Ал кыз деле байкабайт, ал кетип баратат. Сен болсо өзүңчө жыргайсың да, жыргай бересиң. Ондай учурлар болгон. Анан биз дагы сүйгөндө эч бир жамандык ойлобой сүйчүбүз. Арамы жок. Азыркылар арамдык ойлоп, жамандык ойлоп алгандан сүйөт турган деп ойлойм да. Ушунчалык сүйүү да таза эле, кыздар да таза эле, балдар да таза, кар да таптаза, айыл да таза. Ыйман, пейил. Ал тургай билем, бизден улуу класста Алжан деген бала сабактан качып. Анан бир күн сабак эртең менен кетип барсак сабакка, балдар кыздар болуп. Кардын үстү менен дыргаяктап сүйрөтүп өттү мектепке чейин. Баласын таңып алыптыр, атка сүйрөтүп барды. Таңдын озурайын, экинчи сабактан калчу болсоң, каччу болсоң деп мына. Ата-энелердин билимге болгон мамилеси, мугалимдерге болгон мамилеси. Азыр баланча мугалим монтип койду деп келсе, мен укугумду бузуп атат деп сотко бердир деп атпайбы? Сотко бер анан мугалим деп. Же эмеге тарта калып, жарыялап ийип. Эме кылат, анда агисте андай жок болчу да. Жок эле. Мугалимдерге де какус кылып койчу, кээде муштап жиберчү, сабак билбейсиң деп. Анан үйгө кайтып барсаң, өлтүрүп койсо болмок, сооп калат. Эмне билбейсиң деп огуп өтөр, мугалимдерге болушчу. Азыр аңкылдаган боюнча ата-энеси келип, мугалимди тыткылап кетип атпайбы? Анан мугалимде кайдагы кадыр бар. Эки жактан тең болуш керек да. Анан кечээ күн ойлойм, жанагы мына кечээ жакында эле билесиң. Медициналык окуу жайларын Пакистан кара тизмеге тизди деп айбыздын самолетторду кара тизмеге тизген. Анан тиги
министр айтып атпайбы? Егер билимдин сапаты текшеребиз, эгер начар болсо, лицензия бербейбиз деп. Ой, бул деген өтө жаман нерсе да. Коррупция баскан жерде бүт бардык жер талкаланат экен да. Коррупция аралашкан жердин бүт баары талкаланат экен. Сүйдө болчу сага тема. Роза саккандан сүйдүңүзбү? Сүйдүм. Ушуну айтыңыз. Эми кызык да, мындай сүйгөндө кандай? Жанагындай эле сүйөсүң да. Жанагы мугалим эжең сүйдү. Бу да мугалим болчу да. Биз экинчи курстан Роза Исаковна сабак берип калды. Диалектический материализм деген сабак философиядан. Анан МГУну бүтүп келген экен, Москвадагы мамлекеттик Ломоносов атындагы университеттен. Анан чачы карий, кара юбка, ак туфли, сонун келишкен, суп-сулуу кыз. Анан ким сүйбөйт ай? Мен 26 жаштагы балдардын эң улусу менден улуулар бар болчу. Анан эшикке чыгып алып курсташым Мурал деген досум бар, акын, белгилүү акын. Ага айтам, ай нуке ушундай кыз болсо, давай ала качабыз дейт. Кантип болосуң, соттобойбу? Мен студент болсом, тиги мугалим деп анан жөн эле мындай сыртын көрүп сүйөсүң да. Айттыңызбы? Кантип айтасың ой? Роза Исаковна өмүр боюнча билген жокпу анан. Кийин айттыңызбы? Мен ал киши жанагы сүйгөндүгү, мен мындай жакшы көрүп калгандыгымдын таасири менен ырлар жаздым да. Жакшы ырлар жаздым. Ошол да. Мага эмне? Ошол. Кийин билдиби? Жолукканда эмне мындай айттыңызбы? Эмнеге айтам ай? Ай, романтикада айтыш керек болчу. Мына эми айтып атпайбызбы? Канча жылдан кийин? Мейли анда интернеттен билет да. Деле. А киши кийин тиги элчи болуп жүргөндө мени чакырткан. Ишимкан Мелис Раматлык асаба иштечүбүз да. Анан Британияга келип келсин деп. Анан Мелис айтты, чакырганым барсам, сизди Роза Исаковна келип келсин деп чакырып атат. Бүт каражатын жолун ошо элчилик өзү эметет экен, төлөйт экен деп ошентип калды. Анан барбайм дедим да. Ай эмнеге? Самолетко түшкөндөн корком деп. Сен барбай койгом. Барсаңыз болот. Мен самолетко түшкөндөн корктум чын. Самолетко түшсөм эле самолетко ошо кулап кетчү. Сезим боло берчү да коркуп. Сүйүү коркуу сезим жеңбейт бекен? Билбейм, жеңе албай койдук ошо. Анда сүйбөйбүз, жакшы эле. Азыр жеңемди айтыңызчы, бүт эле мугалим го, жеңемди азыр мисалы үчүн алдагы немеде мугалим 41 жыл бир аялды сүйүш кандай экен анан? 41 жыл бир аял менен жашаш. Жакшынакай жашап келдик мына. Андай чаманган жоксузбу? Мен башканы алат элем, сүйүп калдым, ал эле бул эле апайым бул эле деген жоксузбу? Жакшынакай эле жашадык. Эжең акылдуу да. Аябай даанышман экен, Акыл менен кармап турду окшойт. Мен жазбадым беле. Мен далай жолу үйгө запчастарым чачырап, түгөнүп, бурамам бири тияка кетип, бири бияка кетип келгенде бүт отуруп алып ошолорду майлап, кайра чогултуп, сынган жерлерин бүтөп, бурамаларын бурап туруп этиңин татына кайрылып кайтып койдум. Ошентип жүрүп, акыры өзүнүн дагы запчастары чачылып кетти. Жазбадым беле? Ошо мен деп жүрүп. Ошо эжеңдилер жазчу, курсташтар айтат. Ошо кимне жаздырбай койдуң деп. Мен жаздырбай койгонсуң. Ал өзү эле жазбай койду. Мен аны жазба деп кыйнаган жокмун. Өзү эле жазбай койду. Болсо жазчу. Аңгемелерди аябай жакшы жазчу. Сизден калем талашпайын деди да. Ошентип окшойт. Аял киши ушундай экен да, кыргызда канатын чечип эрине берет экен да. Ошентет экен да, көрсө аялдар деген
ошо үй бүлөм бактылуу болсун, ошол күйөөм бактылуу болсун. Күйөөм Ошо бийиктесин мен дейт да. күйөөм жете турган жер ошол жетсин, кошо мен канат болоюн, учаар канат болоюн, конооруна куйрук болоюн деп жүрүп, байкуш аялдар өздөрү жертва кылат экен да мына. Анан ошондой болот экен. Аны биз учурунда түшүнбөйт экенбиз да. Биздин да көптөгөн учурлар болду да, менин да. Көзүм эчти экен илбей. Кантип көптүңүз айтыңызчы. Көптүм. İçtim de. O içtim. Жүргөн жок içtim. Анан İçkilikten баскан учурлар болду көп нерсени. Анын үстүнө ошол биздин учурда бул нерсе аябай бүт коомдун эмеси болду окшойт. Анын үстүнө чыгармачыл адамдар. Бирдеме болсо ичип эле биз мына кыйраткансып. Аны өнөрү көрүп жүргөн учурлар да болду. Ушундай. Милицияга түшкөн учур болду. Агесте ушундай көрүнчү. Ошону эрдик санаган учурлар болду. милицияга түштүм. Жаш кезде, милицияга керек болсо милицияга түшкөм деп. Анын баары артта калды. Туура эмес. Жолдор менен баратып, кайра туура жолго түшүп, жаш кезде болот экен. Жаңылып анан туура жолду табасың да. Анан ансыз болбойт экен. Кызык. Ошо кезде ичпей жүргөндөр, кийин ичип кетип алкаш болуп кеткендер болду. Ар кандай учурлар. Балалыкта калган көкүрөгүңө бүткөн жараларды айыктыруу мүмкүн бекен? Жара деген кошо жүрө берет. Кээ бирөө айыгат экен. Айыкпаган жаралары да болот. Кээде ошону ойлойсуң. Ошонун көзөтүүсүн эмне үчүн ушинтип койбодум экен? Ошо кезде эмне үчүн ошенте албадым экен? Деген учурлар болот. Эми аны кайра тирилте албайсың да, өтүп кеткен кишиге. Мисалы мен өзүмдүн апам жөнүндө айтып атам да. Биз карабайсыңбы? 40 жылдан кийин табыштык. Ошол эле бир райондо жүрүп, эки айыл эле нары жашап жүрдү. Анан угуп эле жүрүп эле, көргөн жокмун, угуп эле жүрүп анан бул жеңең менен аш кошкондон кийин айтты да, апабыз тирүү турбайбы? Жок дегенде келин катары бир чын чай куюп берип калайын. Жүр баралы деп атып анан. Көр намысты жыйып коюп, анан барып, табышып, анан катташып, анан мен жакшы колуман чай берип калдым. Кийин шаарда үйгө алып келип, бир жума жүрүп кетип жүргөндөр болду. Анан кийин мен анын жакшынакай эле киши турбайбы деп анан кийин көрүп калдым да. Менин ошо эки эжем бар азыр. Бирөө 86-га чыгып, бирөө 80-ге барып калды. Сизди эмне издептир? Ой, абышкасынан башка балдар бар. Анан бала басты болуп, анан абышкасы да катуу болчу да. Ошондон эмеси керек эме. Тияктан 5-6 баласы болду. Силер бардыңыз, анан биринчи жолугушуңарды айтыңызчы. Кандай кабылдады, ыйладыбы, эмне болду? Ой, эми ал балдары менен абышкасы өлгөнүнө 1 ай болгон экен. Биз укпап турбуз. Анан Куран окутуп, кийин Куран окутканча эми бирөө барып. Анан ыйлаган учур болду, ар кандай учурлар болду. Бирок мен жүрөк муздап калган экен. Мен жүрөгүмдү жибите албай койдум. Кийин деле үйгө келгенде апа деп айта албай койдум да. Апа деп айта албай калат экенсиң. Өмүр бою апа дебегенден кийин мен тиги чоң энемдене деп жүрүп өстүм. Анан айта албай калат экенсиң. Тилиң келбейт экен. Ушул нерсеге ишенесиңби? Ооба. Мен ишенем. апа деген жокмун. Ошо бойдон ал сөз тиги туккан жок менде. Кызык.
Менің жүрегім тиги энемменен кетиптир да бүт. Бардык сүйүүм, бардык энеге болгон сый урматымдын баары ошол кишиге өтүп кеткен экен. Мен кайра муну ушундай сезим менен эмете албай койдум. Гендик байланыш үзүлүп калса, кайра байланышы мүмкүн Болбойт эмес экен. экен. Канча жыл өттү, канча жыл өттү. Анын үстүнө бул киши жөнүндө жаман сөздөр менен баягы мен сени таштап кеткен, бакпай кеткен деген сөздөр мени сиңип калыптыр да. Бирок андан деле эмес, кийин мен өзүм көрдүм, жакшынакай экен, ачык айрым, бетке айткан болгон. Ушундай киши экен, жакшынакай киши экен, мага жакты. Адам катары. Мен сырттан жөнү чоочун киши катары карап турам да, кандай аял болду экен бул мени. Жарык дүйнөгө алып келди. Сен нормальный адам экен, жакшынакай эле. Анан өзү айтты, өзү ырдап жиберчү, төгүп жиберчү касиеттери бар экен. Анан мен келин болуп барганда деп айтып берчү. Келиндер менен тиги чий оргону барганда чийимди ошолор оруп мага ооз комуз кактырып коюшчу. Өзү ооз комуз какчу экен. Анан ырдачу экен. Сен ырдап эле бер ооз комуз кагып. Сеникин да биз чийиңди оруп беребиз, чий тартып берип, анан ошолорду кечинде көтөрүп келчүмүн деп айтып берчү. Куланак деп койчу анда бизде илгери. Анда Тянь-Шань облусу, анан Куланак районунун борбору болуп турган экен өзүнчө. Азыркы жанагы Күмөндөр Абыловдун айылы. А кезде Куланак райондун борбору болуп нарында. Анан тиги райондордон Куланакта профтех окуу жайлары болчу экен. Трактористтин, комбайнердун, анан эсепчи, бухгалтер. Анан ошо апам айтчу, мен Куланактан эсепчинин окуусун бүткөм. Анан бир башкарма менен айтыша кетип, жеңип салгам деп айтып берчү ал башкармасын деп. Ырдап бербейсиңби десем, шакыл ырдап жиберчү. Кайсы ырдайын? Мына сенин атаң мени чаңгандагы ырын ырдайынбы деп. Дүйшө чаңгандагы ыры деген бар. Ошону ырдап жиберчү. Ал мен кийин жазып калгам. Анан акындык төкмөлүк да жайы бар турбайбы деп ичимден ойлоп койчумун. Мага ошол жактан келсе керек деп. Энеден келет да. Энеден келет да. Анан деп тартынбай ырдап жиберчү. Атаңызчы? Эне чанды беле десем. Чанбай мен. Сен боюңду бар кезде чанып. Ичке тээп, анан мен кетип калгам деп айтып берчү. Анан кайрап келген алдыма түшүп. Жалынып жалбарып атып деп ошентип калчу. Сиз 3 жашыңызда чоң энеңизге келдиңиз, э? Мен 3 жашымда чоң энем алып кетти. Ошол тиги апам башка кишиге турмушка чыгып, анан ошондо мени алып кетиш керек болгон экен. Башка бирөөнүн өгөй баласы болбосун десе керек, анан чоң энем алып кетип калып атпайбы? Ошол бойдо мен чоң энем болдум. 13 жашымда чоң энем өлүп калды. Энем экөөбүз эле жашап жүрчүбүз да. Бир үйдө. Анан чоң энем өлүп калды. Анан мен ошол айылда эжем, атам менен бир туган эжем азырда бар, 86-да өттү. Анан жездем өтүп кетти. Ошолордун колунда өстүм анан. Калган ошол жакта өсүп, окууну бүтүп, анан айылда иштеп, армияга барып келип, ошентип жүргөндөн кийин университетке келип өтүп кетип атпаймынбы? Кыйын болдубу агай? Таянар тоң жок өтпөй калып. Ой, агести деген таянар тоң, тигибу дегенди ойлочу эмеспиз. СССР агести окуу бекер. Баары бекер болчу да. Советтер Союзунун камкордугу менен агести эч кандай проблема эмес болчу. Азыркыдай болсо курмаксың да. Агести ошондой болчу. Энемден калган бир уй бар болчу, ошону сатып 300 рубль болгон, азыр мен билем эсимде. Ошентип салып алып анан келгем. Агести пара деген жок. Взятка. Экзаменге киресиң. Бирок мен баарынан тапшырдым. Анан эмени карасаң эле жок. Приказ чыгат да. Университеттин алдында карасаң жок, фамилиям жок. Турмуш окуп калып кайрасаң жок. Анан зав кафедра агай бар болчу, магистр анан агай деп сурадым да.
Siz jurnalistikaga тапшырганда 3 алсаңар да өтөсүңөр. Силер койлоо койгула деп едиңиз биле, мен өтпөй калдым десем. Аны тиги Тавшалиевке кирип, конфликттүү комиссиядан сураңыз. Мен билбегенде басып кетти да. Анан Тавшалиев деген ректор болчу. Анан Тавшалиевке кирип 10 жылдан бери тапшырып келатам, агай деп каражанды жеп калып айтып. Бир эле жолу тапшыргам. Жылда эле келип өтпөй калып агай деп мен деген ага чейин райондук кесиптерде иштеп жүргөм да, жазгандарым бар болчу. Аны көрсөтүп, мына десе мына студент кылып кабыл алгам. Ошойдон студент болуп калып, аны окуп калып атпайбы. Ошо университетте окудук. Университетте окудук. Бай азыр ойлосом, эптеп эле окуп турубуз да. Айдагы. Журналистика деген сабак илгери окуп, анан кайра ортодо жабылып калган экен. Анан кайра ачылып. Эмне окугандарыбыз деле эсте жок, китеп жок. Көрүнгөн эле сабакты окутуп атып, дегеле азыр ойлосом, кыйраттуу эле билим алып атырбыз. Бай жогорку окуу жайы бүттү деген дипломум болбосо, азыр ойлосом. Анын үстүнө мен староста болчумун. Старостаныкы жыргалда, журналды көтөрүп барып эле баягы группа тапшырат, экзамен тапшырса эле бүттү. Сага эмне коеюн деп турчу. Агай отул десең отул коюп коет, ошол отлично. Отул да бар. Ошентип жүрүп биттик. Ошо. Анан бул иш дегенден кийин келди да. Анын үстүнө мурда райондук кесипте иштеп жүрчүмүн. Жазчумун. Анан кийин негизи агесте радио телевидение азыркыдай көкөлөп, азыр радио менен телевидениенин азыр эмес укмуш да. Кадыр баркыдагы. Агесте жазма журналистика күчтүү болчу. Телевидение, радио дегендерге жана халтурщиктер барат деп, биз ичибизден ушинтип журналисттер ушинчибиз. Абайча ошол жака да киши барабы. Мурун чагылган аябай модель го Ала тоо деген сыяктуу журналдар. Ала тоо журнал деген 80 000 тираж менен чыкчу. Айылга барсаң ар бир чабандын кончудан көрчүсүң. Ошол Ала тоо журналы. Ушунчалык элдердин баары окушчу. Азыр андай жоголбоду. Ал заманда жоголду. Ошо менен жоголду. Ала тоо бар азыр чыгып атат, жанагы Тилек Мураталиев деген каза болуп калбады. Жакында. Ошол чыгарып жүрбөдү Ала тоону. Өзүнүн Турар деген басмаканасына. Ошол чыгарып жүрдү. Сатиралар курч чыкчу эле ал учурда. Эми Чалкан деген журнал чыкчу, билесиң. Ооба. Бирок Чалканга сындап чыккандардын баары чоңоюп кетчү. Кийин ошенте баштаган. Баекова жөнүндө өтө бир фелетон сыяктуу материал чыккан сында Чалканга. Ошондон кийин деген прокурор болуп келбеди. Кийин ушинте баштаганда, а болбосо мурда Советтик Кыргызстан, агесте азыркы Кыргыз туусу Советтик Кыргызстан деген кесип болчу. Ошого эле кичинекей эле бир сенин Назира Айтбек кызы о жерде мүдүрлүп кетти деп бир кызматта жүрүп, ушундай жазылса бүттү. Бирөө салып туруп айдап ийчү. Ушунчалык катуу болчу. Газеталардын эмеси катуу болчу. Себеби партиянын органы Советтик Кыргызстанга кесипке чыкты деген, өлдүң деген сөз да. Жамандалып чыкса. Бара-бара анын баары калбады. Мисалы, кайсын айтабыз? Дагы башка жака кеттикпи? Же кеткен жокпуз? Жок, сонун эле. Жаштык кезиңизди айтып бериңиз. Партия болчу эле, кабыл алыңыз. Партияга өткүм келген, бирок өтө албай койдум. Эмнеге агай? Кембагалдын модасында партияга алчу эле. Эмнеге кембагалдар алынчу эмес беле? Мейсоосу болду эмеспи? Жок, мен армиядан өтүп келишчү көбү. Анан Армиядан деле өтө албай койдум. Ой, кийин партия курчу тозок болуп калган. Тозок болуп калган. Ай, же окууга өтпөсөңөр, же партияга өтпөсөңөр, же армияга өтпөсөңөр. Эмне деген адамсыз? Эмне деген киши болчу экенсиз ошондо? Армияга бардым. Армияда Подмосковьеде, Нарафаминский деген шаарда, ракетный войскада ракетчик болуп 2 жыл кызмат кылдым. Анан келдим ошондон. Келесі оğlumdu карабайсыңбы? Армияда бүтүн орусча экен. Орусча сүйлөсөм тилимди унутуп калам деп мен кыргызча макал лакаптарды айтып ичимден.
Манастын кээ бир саптарын айтып, ошентип жүрүп анан Кыргызстанга барып, бир латыш бар болчу, нарындык, өлүп калды байкуш. Кыргызча суудай билген. Ошого чуркап барып экөөбүз сүйлөшүп, кыргызча сүйлөшүп, анан кайра чуркап келдим. Иши кылып кыргыз бойдон келдим да. Үйрөнгөн жоксуз. Үйрөнгөн жокмун, азыр да билбейм. Жакшы сүйлөшө албайм да. Жакшы сүйлөшө албайм. Бирок орусча түшүнөсүң да жакшынакай. Мен бир китеп берем. Жалаң классиктерди которгон, орус тилинен которгон китебим жакында чыкты. Бир айтат, өзүң орус тил билбесең, кантип которгон? Ал сүйлөшө алган башка, сүйлөшкөн. Ал башка маселе. А тиги ырдын мааниsin түшүнгөн башка болот. Туура. Ал акын киши гана которуш керек. Акындан башка киши которо албайт алар. Ай, муну Мен айтып атпаймынбы? 70-ке чыктыңыз да, анан интип кылчактап артыңызды карадыңыз да. 70 жыл кандай жашадым? Маңыздуу жашадымбы? Же жашоомду 70 жылдыгын жөн эле өткөрүп койдумбу деп кандай баа берип атасыз? Эми өзүңдөсүң баалай албайсың да. Бир жолу бирөөнү койгону мүрзөгө барып, анан жазуучулар, чыгармачыл адамдар турушат. Анда 60 жылдыгын жаңы эле өткөн. Анан жазуучулар тамашалап сурашты да. 60ка чыктың. Кандай болот экен 60ка чыкканда? Анан алды да 70-теги чалдар кетип бараткан. Аны 60 кандай болор 70-теги? Могу тетик чалдардан сурагыла деп. Басып кетсем каткырып калышкан. Анан ошо сыяктуу мен эми өзүң жөнүндө айта албайт экенсиң. Негизи мындай дейм, баягы негизи эле улам улгайган сайын, эгер акыл кирсе, акыл киреби, кирбейби аны айтыш да кыйын да. Эгер акыл кирбей өтүп кетесиң да, көңдөй ойдон, актай ойдон. Ушул жаман да. Анан кокус бир аз жылтыраган акыл кирсе, ушу илгери менин энем бирдемелерди айта берчү да. Балам, кубал деп. Койчай. Деп анан уккум келбейт да туура. Кое тур. Какмар угубал деп анан айтат, кулактын сыртынан кетет, кээ бирөө калат. Азыр деле ошо сыяктуу жаштарга акыл айткың келип калат экен да, улгайганда. Мына силергечи. Ошол кулагында калса экен, мээсинде калса экен деп бир нерсе айткың келет экен да. Бир нерселерди айтып бергиң келет. Бирок алар укпайт да. Аны сен ошону билишиң керек экен, алар укпайт. Ошон үчүн биз мүмкүн жазып калтырабыз. Жаштаргачы. Ал табигый нерсе экен, жаштар деген карыларды укпайт экен. Себеби алар мен карлыкка чейин көп бар деп ойлойсуңар да. Анын үстүнө силер енді неберелерinde карайсың сен жок дейт. Карыбайм, сендей болбойм дейт. Анан кийин ал бирок көпкө жашайсың, ооба дейт. Көп жашаган, узак жашаган киши баары карайт да, карайт да. Анысын билбейт. Анан ушундай болот экен да. Эми ойлойсуң, элди ойлойсуң, жерди ойлоп калат экенсиң. Улам өзүңдүн үйүңдөн да чыгып, элиңдин тагдырын ойлогон учур болот экен. Эмнеге монтип тайгаланып атканыбызды, ушул заманда өнүгө албай атканыбызды, жакшы боло албай атканыбызды ойлоп кейит экенсиң да, анан ушу жакшылык тилейт экенсиң. Жана биздин улгайган кишилер бирдеме айтчы десең эле айтат эмес, эки өз сөз айтат. Айынан аман эсен болуңар, элге тынччылык болсун деп. Ушул сөздүн маанисине кээде биз жөн эле бирдеме айтып койдук, жеңил, бирок мындан өткөн нерсе болбойт экен. Монтип кыйсып түшүп, чаң тополоң түшүп атканда тынчтыктын баасы асмандап кетет экен. Ушул болбойлу деп. Анан башка бир нерсе болсо, жалаң оору деп мисалы пандемия, жанагы метип атканда окуюшу, ден соолук болгойлу деп тилеп калат экенсиң. Ар бир нерсенин өз учуру болот экен ошондо. Анан ойлойсуң, ушу
Ар бир чыккан күн жакшылык менен атып, ар бир баткан күн жакшылык менен батып турса экен. Кыргызга жакшылык болсо экен. Ушул эл азапты көргөн эле, далайды көргөн эле, корду көрбөй турган эле. Бул деген кул болбой турган эле. Ушунчалык эмне Кудай, ушул элди ушунчалык кыйнадың деп кээде Кудайга да тилиң тийип кеткен күндөр болот экен. А бирок ушунун баары өзүбүздөн болсо керек. Жана мен айтып атпаймынбы? Жарма патриоттуулук деп. Ушул нерсени ташташ керек да. Куру намыс жөн эле бир чамана бергенде. Андан көрөкчү тереңирээк билим алып, бир нерсени үйрөнүп, кээде ушунчалык суктанасың биздин жанагы тиги кээде ойлойсуң. Жанагы Америкадан берип атышпайбы, э? Барса эле эч ким үйрөтпөй эле Американын заң закон менен жашап эле, ошонун мыйзамын өтүп кетип эле. Жок, тигинтиги болбойт, жок, телефон менен сүйлөшүүгө болбойт, азыр иштеш керек деп эле жантылашып. Анын үчүн бияктан ошону жасабайт деп анын ичиңден ойлойсуң. Өзүбүз курап, өзүбүз жакшыртып, өзүбүз өнүктүрүп кетишибиз керек да, өзүбүз. Болбосо бизге ким эметет ай? Деп ичиңден ойлойсуң да. Анан кээде бүт баары кылмышкер сыяктуу сезилет. Жек көрүп кетесиң. Ошол эле кол алышып эле жүргөн кишилер. Ошол эле мамлекеттин башында турган кишилер тизилип алып айтып атса, биз деген мына Кыргызстанды биз курганбыз. Кайсы Кыргызстанды курдуңар деп беттерине түкүргүң келип кетет. Кайра учурашасың. Баягы жакшынакай эле кишилер акыл эси биздикинен да артык. Эмне үчүн ушундай күнгө жеткизди? Ушулар деп ойлойсуң кайта. Ушундай ойлор келет, ар кандай ойлор келет. Эми бирок канткен менен арттан келаткан жаштар. Артың куру болгон жаман да. Мисалы кээ бир элдерди таптакыр ушундай бир элдерди көрдүм мен. Элдердин өкүлдөрүн деме, ошо бизде жүргөн. Эчтекен ойлобогон. Жөн эле жанса мал сыяктуу жашап жүргөн. Ушундай элдерди көрдүң беле? Жөн эле эчтекен ойлобойт. Бүт ал улуту эмне тигимин ойлобогон. Кара курсак. Толку ошону өзүнүн курсагы үчүндө жашап Бүгүн тойсо. Ошол. Анан ага караганда биз элбиз да, биз деген таптакыр башка элбиз да. Мага бирөө айтты эле. Курсак тоймоюн адам баласы көкүрөктү, көөдөндү, улуулукту, маданиятты ойлобойт. Биз биягыбыз тойбой атсанан тиги бийиктикке кантип чыккан атабыз. Эми ошол жанагы мындай да акчаң эчтеке бир тыйының жок болуп кетип баратсаң, өзүңдүн энергияң дагы кошо кетет. Өзүңдү мындай алсыз сезесиң. Мына чөнтөгүңдө бир анча чакчаң болсо, бир 5-6 миң сом болсо, көчөдө мындай дымактуу басасың, чынында эле дымактуу басасың. Акчанын дагы жакшы жагы бар, энергиясы болот. Мунун делечи, муну жек көрө бергенде да болбойт. Ушундай касиети болот. Бирок сен айтканда туура, жанагы курсагыбыз ач болуп турса, анан эмнеге, кайсаныбызга ышкырабыз дегенде. Биз ушулап алган баягында бирөө айтат да, мисалы мына дейт. Жээнбеков жаңыдан президент булордо биздин айылга барды дейт. Анан ал билет экен дейт муктаждыгыбызды. Эми ал жанагы кеңешчилер айтты да, бул айылга барасыз, ал айылда момундай, ушуну айтыңыз деп. Ал айтты дейт, силерде көптөн бери суу чыкпай жатыптыр, суу чыгарып беребиз деди. Анан биз айттык, суу чыгарып берсеңиз сизди шайлайбыз деп. Анан булар шаңыраңдап шайлайбы? Анан кийин 3 жыл өтөт. Жок иштик. Анан кийинки парламенттик шайлоого барганда ошол эле депутат болом дегендер барат. Силердин проблемаңарды билебиз биз. Суу жок. Суу жок. Суу чыгарып беребиз деп. Анан мен интервью кылатымда айттым, ал шайлоодон кийин деп айттыбы, шайлоого чейин деп. Шайлоодон кийин дейт. Болбогон. Шайлоодон кийин эч качан аткарылбайт. Мына көрдүңбү? Ушинтип айылдын бир проблемасын булар сактап коюшат. Бул өмүр бою келаткан оору. Ар бири шайланарда суу чыгарып беребиз дейт. Шайланып кетет, бүттү калат.
Кийин 3 жылдан кийин дагы келет, дагы ошону айтат, дагы ошентип кете берет. Ай ушундай кантип болсун, Ушундай болуп келбедиби? Анан ойлойсуң, азыр менин колуман келсе, келбейт да. Же сенин колуңан келсе, айылдарга жанагындай чоң энелерди тизип коюп, бала бакчага берген акчаларды ошо ар бир чоң энелерге берип, мына анан небереңди жакшынакай тарбиялет. Жок, эгер чоң эненин көкүрөгүндө касиети баягы биз чоң энебиз экөөбүздүн чоң энебиздегидей чоң эне болсо анан. Жок, ошондой эле чоң эне болот. Барбы? Энелер, эне деген эне да, эненин өзүнчө касиети. Баары бир бала менен эне ошол эне. Энеде касиет бар. Бизди керек болсо Кыргызстанда ушу аялдар сактат, аялдар сактап келатат, билсең. Кыргыздын кыздары кыйын экен агай. Кыргыздын кыздары өрүгүдөй мыкты. Акыркы окуялар Эркектерден да мыкты. Себеби баягы биз кайра куруудачы, баягы эстер кыйрагандачы. Мен көлгөчө жанагы бир ай жүрдүм деп атпайм ошондо. Мен көлдөн уккам ушуну. Аялдар базарда, эркектер казанда деген сөздү. Себеби ошондо эркектер эч эмеси жок калып, иши жок калып, үйдө бала багып калганда, аялдар чаар сумканы көтөрүп, дүйнөнү кыдырып керек болсо, соода кылып ошентип жүрүп анан үй бүлөсү менен ошо Кыргызстанды көтөрүп кеткен. Биринчи аялдар болгон. Анан Кыргыздын кыздары. Илгери алайда, айыл чогулуп туруп айылдын аксакалдары айтыптыр да, айланып кетейиндер, эр азаматтардан тажап бүттүк. Буларды койсоң эле жебишет экен айланып. Тажап бүттүк. Бир ургаачылардан барбы дегенде бир кара сур келин чыкты дейт. Эгер мени ургаачыны канчык дебесеңиз, мына мен бармын деп. Катуу айткан экен, Катуу айтканда ургаач арстан бар дептир да. Ошол Курманжандыкка энең экен. Кандай сонун айткан. Көрдүңбү? Мына. Не дейт? Тамак ичкиледи. Жок, анан Курманжандыкка элин, сактап. Ошондой ургаачылар бар. Бизде бар. Бар, агай, толтур. Мына Элвираны эле карап көрбөйсүңбү? Көзүндө оту турат, Тура. Жакшынакай. Бетке айтат баары. Таппай атабыз да. Же көргүбүз келбейт, тапкыбыз келбейт. Көргүбүз келбейт да. Мынтип атат. Аялсыңар, үйдө отургулачы деп атат. Бир демесең. Үйдө ошол отурсун атасың. Ошол отуруп. Колунан келбейби? Кыргыз деген берген. Ооба. Кыргыз деген берген. Эмне үчүн бизде эпостордо жанагы Жаңыл Мырзанын намысы үчүн жанагы бул тарыхый болгон окуя да. Туура. Үчөөнүн тең канчык деп койгондук үчүн аты өлтүргөн. Ооба. Мына. Тилер канчык болуп кала берди. Эркектерде канчык жок экен азыр. Эң ушакчыл эркек болду, Ооба агай. Кошулам. Жүрөм тамак ичели. Ичели азыр башташып коеюнбу? Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн өтө маанилүү, маңыздуу сонун кептер козголду. Шайлыбек Дүйшеев мырзанын үйүндө конокто болдук, сырдаштык, жакшы сөздөрдү калкыдык, буюрса калпып алдык. Сүттөн каймагын иргедик бүгүн. Буюрса мунун баарын өзүңүздөр баа берип, жакшы комментарийлерди алдыга калтырып, жана биздин каналыбызга катталасыңар деген ойдомун. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.